Саламатсыздар, урматтуу көрүүчүлөр. Мына биздин аргумент телевидениясында жаңыдан иштей баштаган Көз караш деген программабыз бар. Мен бүгүнкү мейманыбыздан ачык жооп аларымдан эч мындай менин ата бабам айткандай түк чекишпейм. Анткени биздин мейманыбыз баарыңыздар жакшы билген Адахан Мадумаров. Саламатсызбы? Алейкум ассалам. Мына мен элге айтып койдум, мен кандай суроо берсем дагы тартынбай жооп берет деп. Буйрса. Мына Адахан мырза, мен ошо бир нерсени телекөрүүчүлөргө ачык айтып коюшум керек. Сиздин жаштыгыңыз менин көз алдымда өттү. Экөөбүз чогуу телевидение деген куттуу телевиденияда 90-жылдары чогуу иштешип калдык. Анан ошондо эле байкалган нерсеңиз сиздин баягы элдин алдында топ жарып сүйлөйт деген маселе бар. Топ жара алганыңыз аңды дөңдү карабай деген дагы эпитет бар. Ошондой болуп тартынбагандыгыңыз анан мына бүгүнкү күнгө чейин кандай кырдаал болбосун ачык айтып келгендигиңиз көпчүлүгүнө жагат, анын ичинде мага да жагат деп ачык эле айтып коеюн. Мына сиз мен мынтип дагы бир салыштырсам болот, чагылгандай тездик менен саясатка кирдиңиз. Ошондой эле чагылгандай тездик менен таанылдыңыз. Анан бирок мына бүгүнкү күн жөнүндө кеп салсак, же парламентте эмессиз, же өкмөттүн арасында эмессиз. Анан Адахан эмне кылып жүрөт деген суроолор пайда болуп атат да, кыскача ушундан баштап коелу. Менимче эмне кылып жүрөт деген суроо баягы коомдук курулуштарга кайдыгер болгон кишилерден чыкса керек да. Анткени анда мен ошондойдун 1000 го дейм. Мен жана экөөбүз амандашканда эле айтпадымбы? Мен жанагы аквариумдагы балык сыяктуумун. Капталдан карасаңар, үстүнөн астынан карасаңар деле, Facebook дегенди бассаңар эле, тиги же бул маселе боюнча биз кайдыгер болбой дайым пикирибизди ачык билдирип турабыз. Кээ бир саясатчылардай болуп, жанагы окопто жатып, же болбосо бир аз күтө турайынчы шамал кайсы жарагына кетип калат экен деген күтүү, андай сезим жок менде. Ошондуктан ар бир орчундуу окуяга биздин көз карашыбыз так даана ачык билинип турат. Ошон үчүн жана коомдук курулуштарга кайдыгер болуп аткан кишилер дегеним себеп ошол баягы социалдык тармактарга кирбеген кишилер тарабынан берилсе керек көбүнчө дейм да. КТР менен ЛТРге чыкпай калсаң эле кайда жүрөт деп айта берет. Ал КТР, ЛТР кыргыз турмуш. Мен азыр ошону эле айтып аткам өзүмдүн окуучуларыма. Интернеттин заманы келди. Интернет телевидениянын заманы келди. Балким биз курактуулар азыраак кирер, 45 жашка чейинки кыргыздын 95% кирип атат деп. Анан сиз айттыңыз ошо бардык маселеге ачык айтуу дегенчи. Анан мына азыр эле өзүңүз да кош айтып кеттиңиз. Коркпой ченден чыкпай жата беришет. Ойлору бар. Бирок айтпайт деп. Бирок айтуу дегенден алар коркушат да. Мисалы үчүн чочулайт. Эмне үчүн Мадумаров чочулабайт? Жашоонун философиясы ушунда турат да. Сен бир жаралдың бир өлөсүн. Бар бир кетесиң. Маңдайыңа жазганды көрөсүң. Бирок алар этияттанышат да. Ошонусу менен бактысыз. Эгерде адам өзүнүн каалаганын ички жан дүйнөсүндөгү оргуштап эгер күйгөн болсо, толкундап турган кандайдыр бир сезимдер болсо, сөзсүз болсо, болбосо эмнени айтат? Болсо ошону айта албасаң, анда буулугуп жүрүп, баягындай аба жетпей, адам кысылып жүрүп жок болот да. Ошондуктан мондай болуп шар айткан кишилерден эч качан бир жамандыкты күтпөш керек. Себеп орусчасында айтканда все что спонтанно, она искренне дейт. Анан эч нерсеге даярданбай, көкүрөгүңдө эмне болсо ошону шар айта салуунун өзү бул тазалыктын белгиси. Мына ушул мен өткөндө ушул биздин коллегалардан бирөө суроо бергенде мен жооп бердим эле. Сиз да азыр айтып атпайсызбы, Тайманбай бетке айтат деп. Тайманбай бетке айткан кишилерден эч качан коркпош керек. Ооба. Тетирисинче уун чыкпай дымып жаткан кишилерден коркуу керек да. Мен мисал келтирип айттым. Савананын падышасы болуп жүргөн Арыстан, анан Токой тоолордун падышасы болуп жүргөн Жолборс Аюу, үчөө биригип бир жылда билесизби кызыктуу окуя. 17-15 киши гана жабыр тартат экен алардан. Ушул 3 падыша жаныбарлардан. Көзгө көрүнбөй ызылдап жүргөн чиркей 2.700.000 кишини өлтүрөт экен. Ана ошол жанагы чейинден чыкпай окопто жаткандардын баары ошол ызылдап көзгө көрүнбөй жүргөн чиркейлер да. Заматта пайда болуп калат. Качан кантип каныңды соруп кеткениңди билбейсиз. Бизге окшоп баягындай
болгондой кылып бетке айтып отурган кишилерден эч жамандык күтсө болбойт. Эмне үчүн биздин коомдо, заманда, бийликте деп эле ачык айталычы, ошол эртеңкисинен коркуп, кийинки убакта мына окуялар болуп атат. Жетекчи, мурунку жетекчилер кайда отурат көрүп атабыз. Ошондон чочуп ойлорун айтпай атпайбы? Биздин бабабыз, улуу бабабыз Жусуп Баласагын айткан экен да. Улагадан төрдөн орун тийген болсо нааданга, улагада калганыңа арданба дейт. Керемет сөзбү? Ооба. Биздин бүгүнкү күнгө айтылган сөз. Мына бүгүн өзүңүз айтып аткандай сабатсыздык, маданиятсыздык, анан кандай болсо дагы акча тапкандык, шылуундук, көз боемоочулук менен жашап аткан адамдар ошондой баягы төргө келип калышты да. Маданияттуу, сиз айтып аткандай сабаттуу инсандар эки себеп менен астында калып калды, улагада калып калды. Биринчи себеби алар берки азаматтардай болуп мындай бир жаакташа албайт. Алар ушул берки тырмакчанын ичиндеги азаматтардай болуп уурдай албайт. Алар элдин назарынан да, элдин каргышынан да коркот. Көпчүлүк учурда маданияттуулук уруксат бербейт ошондой болуп жулкунуп чыгууга. Экинчи жагынан коркоктук. Бизде интеллигенция аябай эле коркок болуп калбадыбы? Эч бир не деген окуялар болуп атат. Менин оюмча жеке интеллигенция эмес, бийликтегилердин 70% деле ошондой. Бийликтегилердин баардыгы баягы наадандар келип калганда бир жактагы акылдуулар коркуп атат да. Мен айтып атпаймынбы, жанагы Арстан Жолборстор 15 киши, жылына 15 киши каза тапса алар, берки ызылдаган чиркейлер, көзгө көрүнбөй ызылдап жүргөн чиркей 2 миллион 700 миң кишини өлтүрүп атпайбы? Булар акырын аркасынан барып жок кылышып атпайбы? Уулап атат да, жанагы мындайча айтканда. Ошол сыяктуу аны жагдайды туура түшүнгөн интеллигенция жазуучу акындарыбыз, сүрөтчүлөрүбүз ийиндерине кирип кетишти да. Себеп кайсы жактан келип чагып кетишин билбей калды. Алар коркок, коркуп атат. Билесизби, той тамаша көп да бизде. Ошол тойдо танапис болуп калганда келип, не деген интеллигенттер келип колумду кысат да, баракелде, кандай болсоңуз ошол бойдон калдыңыз. Таамай айтып атасыз, курч айтып атасыз, туура айтып атасыз. Мен колдойм сизди дейт. Бирок элдин алдында айта алабы? Анан ошону айтып атканда жок, кептин баары ошондо да кайгысы ушунда. Анан ошону айтып атып дагы эки жакты карап коет. Бирөө жарым угуп калбадыбы дегендей болот. Анан чет өлкөдөн келген бир акылман киши мага айтты да. Жекеме жеке сүйлөшүп келсе, аябай сабаттуу элегенсиңер дейт. Бирок 10дон ашык топтолганыңарды эле түшүнбөй калат экенбиз силер, кандай булут экенсиңер деген сыяктуу. Жеке момундай болуп жашынып келип, колдоо көрсөтүп, колуңду кысып, желкеңден таптап, аябай колдоо көрсөтүп жыттагандар көп да. Сыймыктанабыз, суктанабыз деп. Бирок сиз айткандай элдин алдына чыккан эле калтырак титиреп басып, коркуп жатып калышат. Бул менимче айрыкча соңку 10 жыл, 15 жылдын ичинде аябай күчөп кетти ушул. Мен ушу нерсени айтып атсаңыз, Садахан мырза, мен жанагы орустун улуу акындарынын бири болгон Евгений Евтушенконун студент кезинде жолугушуусуна да бардым эле. Анан ошондо Галилей жөнүндө жазган «Земля вертится» деп баягы мойнуна илип аны өрттөйбүз дегенге чейин жеткенде папалар. Ошонун жанындагы окумуштууну элестетип кеттим да. Анын орусчасы мындай да: он тоже знал, что земля вертится, но у него была семья дейт. Мына ошол Евтушенконун көптөгөн ырлары, сиз экөөбүз ошол Россияда окуп, биз көптөгөн ушундай инсандардын чыгармачылык кечелерине катышып калдык да. Москва шаарындагы баягы адабиятчылардын үйү, Дом литератора. Ооба. Ар 4-күнү күнү кечинде эмне деген гана жолугушуулар болчу эле. Баракелде. Дементьев, Вознесенский, ошол Евтушенко, Гамзатовдардын кечелерине катышып биз ошол кадимдей кийинки 4-күндү күтүп, бүгүн андай кечелерге кезекке турган жаштарды көрбөйбүз. Биз бир күн эрте барып алып, ошол кезекке туруп, ошол жерге кирип калабызбы, жолугуп калабызбы деп. Мен соңку жолугушууларда ошол баягы Дмитрий Сергеевич Лихачев менен болгон жолугушуу керемет болуп калды. Николай Озеров менен болгон жолугушуу керемет болуп калды. Ошондо Дмитрий Лихачев ушинтип айтты да. Мен студент кезимде
кээ бир сөздөрдүн ушу блокнотко жазып алган адатыбыз бар эле, ушул күнгө чейин ушул адат калган жок. Адамда ыймандуулук, абийирдүүлүк интеллигенциядан канчалык түшүп кетсе, ошол жашаган коомдун деңгээли ошондой түшөт деп. Мындайча айтканда, таразанын бир жак табагында сиз айтып аткан интеллигенция турса, бир жак табагында коом туруш керек экен. Экөө бири-бирине дал келип туруш керек. Шайкеш келип, тең салмактуулук болуп туруш керек экен. Азыр биздин коом кантип атат эми? Биздин коом, билесизби, баягы коом төмөн түшкөн сайын интеллигенциянын бутунан сүйрөп өзү менен кошо түшүрүп барат. Маргинализация деп коет. Мына сиз 90-жылдардын башында көз караш деген көрсөтүүң, публицистикалык көрсөтүүңүздө мына ошол проблеманы көтөрүп чыккансыз. Мына шаардын тегереги кандай болуп баратат, анан биздин кыргыз жаштары кайсы багытта баратат, кандай нукта баратат, жумушсуздук кайдан келип чыгып атат. Кийинки заманда эмне деген кесиптерге биз таңкыс болуп калабыз деген сыяктуу, эгер архивиңизде болсо, ошол көрсөтүүлөрдү көтөрүп чыгыңыз. Биз азыркыга окшоп архив сактабайт экенбиз. Тилекке каршы. Мына менин да канча көрсөтүүм кетти, бирөө да калган эмес да. Өзгөчө жанагы казактар менен болгон, мен уюштуруучу катары телегөпүрө керемет болгон казактын тили менен айтканда. Бул да кыргыз телесинин тарыхында биринчи жолу болду. Түз эфирде Бишкек, Алматы кыргыз казак жаштарынын бүгүнкү урматтуу телегөрүүчүлөр, кезегинде Адахан Кимсанбаевич ушундай алып барчу болуп жүрүп, ал деген коногуна сөз бербейге да сөзүн жулуп алып дегендей, мен өзүнүн ыкмасын өзүнө колдонуп, азыр сөздү жулуп алып, кээде бир ыңгайсыздай суроону бергим келет да, мына сизди көбү жактырат. Бирок сизге тийишкиси келгендер сиздин мына азыр Минскиде жүргөн эски президентибиз менен иштешип калганыңызды мисал кылышат. Кээде интернеттерге жарыялап жиберишет. Мына буга барыптыр, мына мында туктап атпайбы деп, мисалы жанагы Бакиевдин инисин тойдо туктаганыңызды көрсөтүп калышат. Алар эмне деп жооп берет? Той жалгыз эки кишинин ортосунда болбойт. Ооба. Кыргыздын тою болбогондо 1000 киши болот. 800 киши, 500 киши. Ооба. 500 кишинин арасынан Мадумаровдун көрүнүп калгандыгы аны менен сыймыктаныш керек. Аны менен сыймыктаныш. Андан ашыр айткандар көрүнбөй деңиз. Кепте бар ошондо айтып атпаймынбы? 100 шарчы километр жерде жападан жалгыз жолборс жашаса, жалгыз жолборс көрүнөт да. Ал жерде маймылдары бар, ал жерде эликтер бар. Анда сиз экөөбүз жолборспузбу? Жок, андай деп айткым келбейт. Мен айтып атканым, мындай бир көзгө көрүнгөн киши көрүнүп калат. Ооба. Анан жана кызылдап жүргөн чиркейлер көрүнбөйт. Ооба. Бүгүнкү күндө бийликте отургандардын баары ошол жерде болгон. Кечеки утурумдукчул бийликтердин баары ошол жерде болгон. Ошондо дагы тескерисинче, ошондой Бакиевтерге мени жамандап жүрүшкөн. Мына бул киши сиздер менен макул эмес, бул киши аябай катуу нааразычылык билдирип атат. Бул кишиге негизи эч нерсе жакпайт. Маселен, араңарда жүрүп момтет дегендейби? КТР экөөбүздөн жана Байман Жапаровна аябай таамай баа бериптир да. Бул Адахан Мадумаровдей ошол жерде бийликте жүрүп, бийликтегилердин арасында жат кишилер деп. Баягы чужой среди своих деген. Мына ушундай кырдаалда иштеп келди деп мен ыраазычылык билдирем. Ошол киши интервью берген экен. Мен сыртынан аябай байкап турдум деп интервью берген экен. Аябай таамай айткан. Ал ошол өз кишилердин арасында чоочун болуп жүрдү. Мен ошол жерден мына темабыз өзүнөн өзү баягы дегенде философиялык сыяктуу башталып кетти эле, эми бийлик маселесине келди. Бүгүнкү күндө сиз кабардарсыз, мен аны толук айтып отурбайын. 3 точка деп орус айтат, чекип турат деп коелу. Эски президент, жаңы президент, анан бир миллионер жигит. Бул 3 чекитти кыргыз элин кайда алып барат деп ойлойсуз? Биз ал суроого жооп издебешибиз керек. Ошол 3 чекитти пайда кылган кыргыз эли эмне болду деген суроону коюшубуз керек. Биз бирок пайда кылып алдык да. Биз жоопту элден сурайлы да. Ооба. Кантип кылым карыткан, не деген чаң тополоңдун астында жок болуп кетпеген, улуу Манас эпосун жараткан залкар эл ушул деңгээлге түшүп калдым, кантип түшүп калдым деген суроону коюшубуз керекпиз. Ал үчөө жерге кирсин, үчөө өзү менен өзү болсун. Биз улут катары эмне болдук? Биздин улуулуктарыбыз кайда кетти? Биздин баалуулуктарыбыз кайда кетти?
Биз ошол караңгыда жол тапкан, тайгак жерден кечүү тапкан, залкар эл болуп, улут болуп туруп, кантип ушуга жол бердик? Мына ушундай жооп биз экөөбүз сүйлөшүп аткан баягы интеллигенциянын жоголгондугу. Баягы төр нагадандарга тийип калгандыгынан. А төргө көтөрүп барып ким отургузду? Ким отургузду? Эл деп айтып атабыз. Десек айтат, элде кеп жок. Жанагы төбөлдөр алып барып, өздөрүн жаздырып алып, мына бүгүн мага балдар жиберишиптир, азыр жогорку кеңештен депутаттар сүйлөп атат дейт. Атамбаевдин дарегинен не деген ушулдун сөздөрдү айтып атат. Кече ким элең? Кече сен баягы чиркей элең. Экөөбүз сөз кылган. Ызылдап ошо кишинин жанында жүрчү элем. Бүгүн жолборс болуп калдыңбы? Боло албайсың. Бүгүн канчалык ыркыраба? Кеч, балам, кеч. Кеч болуп калды. Ыркыраба бүгүн. Деген сыяктуу сөз айтышыбыз керек. Илгери бизде адамдын артынан сөз кылган кишини аябай жаман көрчү. А бүгүн кадыресе көрүнүш болуп калды. Артынан гана айтуу керек. Артынан айтуу керек, кеткенден кийин айтат да. Кеткенден кийинки айткан сөз эми биздин элибизде өз негизи кээ бир макалдар кополураак айтылган. Бирок биз бир аз заманбап кылып айта турган болсок, жоо кеткен соң кылычыңды ташка чап дейт. Кетти ал заман, бүттү. Кезинде айттык. А кезинде ошол Модумаров кайра какшап айтканда, бүгүн трибунадан баатыр болуп аткан азаматтар менен күрөшүп атпады беле? Кайда элең, кечээ кайда элең? Сен ким элең? Туура айтасыз. Анан ушул үчүлтүк жөнүндө суроомду бирөөнү гана конкреттештирип кетейин. Ошол жана жаш жигит байлыгы бар экен, ошого жараша таасири бар экен. Ал бул кандай деп аны эсептесек болот? Чын эле ал эл жазып айтып аткандай бир жегич адамбы, же болбосо чыныгы элди ойлогон адамбы, же болбосо ал баарынан кыйын ошобу? Эки багыт менен карашыбыз керек. Биринчиси, сиз айтып аткан өзүңүз эл тарабынан айтылышы керек. Эл тарабынан айтылганда Карагылды как жарган аксакал жок бүгүн. Жалпы улуттук деңгээлде аксакал жок. Аксакалды аксакал катарында көтөрүп алчу, сыйлап алчу жаштар жок. Аксакалдын кадыр баркын билип аны сыйлаган интеллигенция жок. Баары жок да. Баары аралашып кетти. Мен жана өзүңүз айткандай маргиналдашып. 14-жылы кубаныч, өкүнүч, кайгы деген бир чоң макала жазган элем. Ошол гезиттерге чыгып чоң талкуу жасады эле. Баары аралашып кетти деп айткан. Баары аралашып кетти. Бүгүнкү күндө молдоң дагы бир тең, алкашың да бир тең, кылмышкериң дагы бир тең, анан прокурор сотуң дагы бир тең, аксакалың дагы, анан сарбоз балапаның дагы баары бир тең болуп калды. Аралашып бүттү. Эгер ошол жигит ушул деңгээлге чейин жеткирген болсо, кыргыз күч органдары кайда карап жүрдү? Эмне жасап жүрдү? Логикалуу маселе, суроо. Ошол жаңы президентти каржылады деп атат. Жаңы президентти каржылаган болсо, ошол кезде шайлоо аябагандай ачык демократиялык жол менен өттү деп какшагандарды эмне үчүн жоопко тартпайбыз? Кандай дейсиз? Кошумча Жээнбеков кошумча акча, сырттан акча алып келип, баягы мыйзамдагы көрсөтүлгөн акчадан сырткары 15, 20, 30 эсе көп акча чачканын келесоо менен акмактан башкасын баары көрүп турду. Мен ошону да айттым. Баары көрүп турду. Үймө үйүн таратылып атканын, үймө үй акча берип атканын, не деген сатып алуулар болуп атканын мен ошол кездеки сүйлөгөн сөздөрүмдү тапсаңыз болот. Интернетте бар. Сокур менен келесоо гана көрбөй атат деп айттым. Баары билинип турат. А эмне үчүн ошол кезде аракет жасалган жок? Эмне үчүн тыйып койгон жок? Маселе ошондо турат. Анан бүгүнкү күнү кантебиз? Бүгүнкү күнү эгерде бүтүндөй улут, сиз экөөбүз жанатан бери сөз кылып аткан интеллигенция деген эгер болсо, көтөрүлүп улутту, мамлекетти сактап калбаса, өтө оор. Кезинде аябай сындап келди Модумаровду. Бу кишиге эч нерсе жакпайт, бу кишиге эч нерсе жакпайт, ал да жакпайт, бул да жакпайт. А 6-7 жыл өткөндөн кийин мен айтып аткан маселелерди өздөрү көтөрүп атпайбы? Бул уур экен, бул момундай экен, бул тигиндей экен. А эмне үчүн кезинде тепкиледиңер? Анда кечирим сурап койбойсуңар. Кезинде айттың, биздин кулагыбыз дүлөй болуп, көзүбүз сокур болуп, такыр эч нерсени түшүнбөй калган экенбиз. Ошондо
бекер эле сен менен урушкан экенбиз деп бүгүн айтып койбойсуңар. Ошо Никита Михалковдун атасы Сергей Михалков кадимки Залкар орустардын классиктеринен бири, 3 гимндин автору. Соңкусунун дагы автору ошо киши. Ошо киши айтты эле да, Россия ушундай кызык элбиз дейт. Биз адамдык кадыр баркын билүү үчүн 3 быйга жооп беришибиз керек дейт. 3 бый. Биринчиден, ал киши аябай кедей болуу керек дейт, бедный. Анан ал киши өтө талантсыз болуш керек дейт, бездарный дейт. Анан ал киши оорукчан болуш керек. Болгондо дагы айыксыз оору менен ооруш керек дейт. Больной, неизлечимый болезнь. Ошондо гана биз аны сыйлаганды билебиз дейт. Кыргыз деле ошобуз банда. Биз эч андан алыс кеткен жокпуз да. А биздин кыргыз ата бабаларыбыз эмне деп койгон? Таянаарың болбосо, таамай сөздөн не пайда дейт. А таамай сөз айтылат, күчтүү айтылат. Ал эки эсе күчкө ээ болот, качан ошону түшүнгөн элиң болуп, сени таяп кетсе. Мен түшүндүм сизди. Анан дагы бир суроо бергим келип атат. Эми бул кичине философиялык сыяктуу, достук мамиле деген болот. Бири-бирин түшүнүшү мамиле деген болот. Бүгүнкү күндө тилекке каршы абакта жаткан Өмүрбек Текебаевди сиз да мен да абдан жакшы билесиз. Мен журналист катары аны менен көп иштештим. Сиз талапташ, талапкер катары, кесиптеш катары иштештиңиз. Чоң үзөңгүлөштө болдуңуздар. Бүгүнкү күндө анын ушундай акыбалда жатышына кандай баа бересиз? Мен өтө тескери баа берем. Мен көпчүлүк учурда ошо кеседе өзүмдүн пикиримди айтып келдим. Кээде түшүнбөчүлүккө да кабылдым. Мага көпчүлүк айтышат. Ал киши сизге ушунчалык бут тосуп, ушунчалык сизге каршы иштеди, эмне үчүн ал кишини көкөрөтөсүз дейт. Мен саясатчы катарында ал кишиге тең келе турган бүгүнкү күндө ушул муундан көргөнүм жок. Ал киши мыкты саясатчы. Ал киши бүгүнкү күндөгү бийликтин 3 бутагын бириктирип койсоң, 3 бутагын тең ордуна кое алчу киши. Анан мен айтып атпаймынбы жана Сергей Михалковду. Кишинин көзү кеткенде алакандай таш көтөрүп алып ыйлаганың жерге көрөсүң. Кишинин көзү жылтырап жаныңда турганда ошону сыйлай билчи, баалай билчи. Мына Турдакул Мусубалиевдин 100 жылдыгына даярдык көрүлүп атат азыр. Эмне үчүн ошол киши соңку кездерде ушунчалык ооруп жатты, мынчалык көңүл бурган жоксуң? Эмнеге? Эмнеге Исхак Разаковду 40 жыл бою фамилиясын жаздырганга тыюу салып келди? Эмнеге шайлоо керек болуп калды, сөөгүнө чейин алып келип, ыйлап барып башында олтурасың? Эмнеге Абсамат Масалиевди ушунчалык тепкиледик тирүү кезинде? Не деген гана сөздөрдү айтпадык? Азыр мактап атабыз, эң тазасы. Ал киши кылымда бир келчү эле, ал кишиден таза киши инсан жок эле. Эми токтотпойлу, биз сабак албайлы өткөндөн. Ошол сыяктуу Текебаев сыяктуу мыкты саясатчыларды ар 10 жылда, ар 20 жылда, 50 жылда бере бербейт. Бүтүндөй улутка таандык болгон инсандар болот. Мына Болот Шамшиевке окшогон Залкар биздин көз алдыбызда турган тирүүлөрдү гана айтып атам да, кинорежиссер эмне үчүн сыйлай албайбыз? Эмне үчүн 75 жылдыгын өткөрсө, жок дегенде маданият министри барып куттукта айтып койгон жок. СССРдин мамлекеттик сыйлыгынын ээси. Эмне үчүн бизде Самара Токтакулова деген Залкар жападан жалгыз улуттук аспаптар боюнча СССРдин эл артисткасы. Эмне үчүн ушу киши 70ке чыкса, жок дегенде барып өкмөттүн атынан бир эки ооз жылуу сөз айтып. Менин оюмча анткени Адахан Кимсанбаевич, сиз мына интернетте көп отурасыз, Инстаграм аны мунун баарын билесиз. Биз миллион алгандарды сыйлап атпайбызбы? Кептин баары ушундай болуп атпайбы? Мен айтып атпаймынбы, жана төргө кимдер келип калды? Биз төрдө турган гана киши катары көрүп, олага да калып аткан кишилер менен эсептешпей калып атпайбыз. Сиз ошо интернет жөнүндө кеп болуп калдык. Интернетте көбүнчө сиз да отурасыз, анан көбүнчө жаштар отурат. Жаштардын эмнесин баалайсыз? Мен интернетте биринчиден отурбайм, интернетке көпчүлүк учурда кирбейм. Ишенсеңиз ушул мезгилге чейин кээ бир социалдык тармактарга кирүү деген менде түшүнүк жок. Социалдык тармактарда көбүрөөк мен байланыш түзөм. Алар менен отуруу деген жок, башка. Жаштардан эмнени байкайм? Жаштарда умтулуу бар, каалоо бар, бир жаңылыктарга жетүүгө аракет бар. Бирок
баягы ушул көрсөтүүнүн алдында экөөбүз сөз кылып кеткен сиздин студенттериңиз менен бирге илим билим Билим. керек. потенциалы төмөндөп барат. Анан жазганда өтө көп каталар жазылат. Кандайсыз, келесиз, барасыз деп туруп. Ова дегенде о деп атканда эле кеп турбайбы? Мен башта аябай көп кыйналып кетчүмүн үтүр коюучу жерде үтүр жок, анан тире коюучу жерде тире жок, анан баштамга менен башташпайт, анан абзацты сакташпайт. Бүгүн аларга көңүл бөлбөй калдым. Бүгүн сөздү туура жазса сүйүнүп калып атпайбызбы? Сөз туура эмес жазылып калып атат. Бирок биздин жаштарыбыз Кудай буйрса потенциалы бар. Эң Өтө негизгиси күчтүү потенциалы бар. эң негизгиси көкрөктө, жүрөктө каалоо бар. Каалоо бар. Ал каалоо болбосо 1000 жерден сабаттуу болсоң дагы пайдасы жок. А эгер каалоо болуп туруп сабатсыз болсо, бара түздө каласың. Мен ошо Анан мындай дегендер дагы айтылып калып атат да, бүтүн Кыргызстан шайлоо учурунда эле чыга калат. Калган учурда жок дегендерге эмне дейсиз? аларды түркөй дейм. Неге? Барбы партия деп сурайлар алардын атынан? Биздин Кыргызстанда шайлоо барбы, шайлоо жокпу? Бүтүн кыргызстанчалык активдүү партиянын бирөөсүн көрө албайм. Бүтүн Кыргызстандын төрагасы катары башка партиялардын төрагасы өмүрүндө кыдырып көрбөйт. Бир да жерге барбайт. Биз бийликте болбосок дагы жана сиз айткандай, Чаткал болобу, Нарын болобу, Ысык көл болобу, Баткен болобу, кайсыл жерде эмне улуттук деңгээлдеги маселе болсо, биз барбай калбайбыз. Анан жанагы көрпенделер бар да отуруп алып туруп эле кайда жүрөт, эмне бар. Буларга сиз көңүл бурбаңыз, анын социалдык тармак катары карабаңыз. Бүгүнкү күндө тилекке каршы кыргыз менен жолугашып атат. Эмнеге? Эң коркунучтуу ушундай окуя пайда болуп калды. Областтарга, айыл жерге барып калсаңыз, бул баланчынын балдары, бул түкүнчүнүн балдары. Анан мен айттым, атаңар өлүп калганбы? Эмне үчүн башта бизде баланчынын баласы деп атасын айтчылы. А бүгүн бул криминалдын балдары, бул миллионердин балдары, бул депутаттын балдары, бул тиги партиянын балдары, бул тигинин. Эмне болду? Кыргыз касиетибиз кайда кетти? Эмне болдук биз? Ошондой болуп бөлүнүп алыптыр. Ошол сыяктуу эле журналисттерди бүгүнкү күндө бул баланчынын журналисти, бул түкүнчүнүн. Кыргызстандын же бул гезиттин же бул телекомпаниянын деген түшүнүк калган жок. Ар бир өзүнчө телекомпания ачып алды. Анан өзүнүн телекомпаниясынан беркине шыбайт. Ал телекомпаниянын ээси бир канча журналист сатып алган. Анан эркин биз деп жүргөн журналисттер дагы ошолордун короосунда турат. Аты ошолордун короосунда, жеми ошолордун короосунда. Ошонун короосунан барып жем жейт. Бул кайгылуу окуя. Апапак болгон кишини 5 күн каттуу каралашат. А биздин эл ушундай бүгүнкү күнгө чейин аң сезими телевизордон айтып атпайбы? Ал телевизор деген биздин замандагы телевизор эмес. Ал телевизор жеке кишинин телевизору. Жеке кишинин. А кишиге жакпай калдыңбы, бүттү, сен ал жерден кап-кара болуп чыгасың. А эгер сен ага көмөкчү болуп калган болсоң, сени 3 күн жууп, тазалап, кайрадан эле көкөлөтүп ордуңа коюп коет. Ал жалган. Бүтүндөй жалган. Кантип жол табабыз биз? Чындыкты кайдан табабыз бүгүнкү күндө? Акыл, өзүң акыл жүгүрт. Өзүң акылыңды ишlet. Биздин программабыздын убактысы өтүп баратат, ченелүү. Ошон үчүн мен кыска суроом калып калды. Экинчи ошону берейин. Бүтүн Кыргызстан шайлоого барат. Ким менен барат? Жараткан ошол күндөргө чейин аман койгон болсо, биз биригебиз, көрүшөбүз деген маселебиз жок. 10 жылдан бери мен кайра какшап айтам. Бүтүн Кыргызстандын баалуулуктарын менен ким бөлүшсө келе берсин. Келе берсин. Экинчи суроо, эмне үчүн сизге шайлоодо партияңызга, өзүңүзгө дагы четтегилер, өзгөчө Россиядагылар көбүрөөк добуш берет? Биздин убактылуу иштеп жүргөн жарандарды айтасызбы? Активдүү ой жүгүрткөн азаматтарыбыз ошол жакта. Баягы кыйындары кетет экен да. Колдо бирдеме келген, бирдемеге умтулган, издеген кишилер ошол жакка кетип калат. А тоонун улуулугу сырт алыстамай калат дейт. Алар барып көрүп турат. Алар баягындай бир кесе шорпо менен же болбосо бир кабырга менен алдай албайсың. Аларды КТР, ЛТР менен уулай албайсың. Аларды менчик телеканалдар менен башын айландырып бир жака буруп кете албайсың. Алар баары өз көзү менен көрүп турат, өз акылы менен туюп турат. Ошондуктан чындык кайсы тарапта экендиги аларга ачык көрүнүп турат. А чындык биз тарапта болгондон кийин Кудайга чексиз шүгүрчүлүк келтирип, ар дайым бизди колдоого алып келип отурат. Биз алар менен бир
жолдобуз. Өтө жөнөкөй жашоонун суроосун берейин. Адахан Мадумаров азыр саясатчы болуп тиякта отурбаса дедик. Бизнесмен болуп деле көрүнбөсө үй бүлөсүн эмне кылып багып атат? Үй бүлөнү Кудайга шүгүр, менин балдарым чоңоюп калган. Жаш кезде экөөбүз жаңы жылдык программаларды алып барганда балатынын алдында отуруп аткан балдардын алды 30да калган. 90 жылдары. Аларды мен эмес, алар мени бага турган мезгилге келип калган. Бирөө да мамлекеттик кызматка албыл деген нерседен жаа бою качат. Аларды андай фамилия менен жумушка да албайт, бирок биринчиден рызкыны жараткан берет. Алар ошол эптеп тырмалашып бир нерселерге аракет кылышып атат. Ошондуктан менин алардын алдында карызым жок. Акта караны кара деп ажыратканга мүмкүнчүлүк берип, окутуп, чокутуп, ошол 30га жакындатып койдук. Андан кийинки алардын милдети ата-энесин багуу. Бул бир, экинчиси жана япондордун Владимир Цветовду өзүңүз жакшы билесиз, окугансыз. Ошол киши айтып атпайбы? Балдарды туура тарбияласа, 7 жашка чейин аны падыша кылыш керек. 14 жашка чейин дос кылыш керек. 14 жаштан ата-эне өлгөнгө чейин алар ата-эненин кулу болуш керек. Ошол нерсени аткарып аткан экен балдар. Буюрса, инсап берсин. Анан жөн гана суроо, балетке акыркы жолу качан бардыңыз эле? Мен балетке Кыргызстанга келгенде 2007-жылы барсам керек, андан бери бар. Диний радикализмден коркпойсузбу акыркы суроо? Диний эле эмес, ар кандай радикализмден корком мен. Динийден? Дини дагы ошолордун ичине кирип кетет. Биз динди туура түшүнө албай атабыз, тилекке каршы. Чала сабаттуулук эң коркунучтуу нерсе. Биз өтө сабаттуу болуп, маданияттуу болуп, ислам дини дүйнөдөгү эң таза, эң керемет, эң айкөл дин экендигин түшүнө албай атабыз да, ошону түшүндүрө да албай атабыз. Ошондуктан ар кандай кайсы дин болбосун, радикалдык көз караштагы кыймылдар бул коркунучтуу. Урматтуу телекөрүүчүлөр, мына өзүңүздөр баамдап атсаңыздар керек. Адахан Мадумаров менен 4 саат сүйлөшсөк дагы тема бүтпөйт. Бирок биздин убактыбыз чектелүү, бул биринчиси болсун, Адахан мырза. Анан биз эми ойлойбуз, эми бул жаңы ачылган телекөрсөтүү экен, мунун көрүүчүсү барбы, жокпу дебей, кийинки программага дагы келип бересиз деген ишенич бар. Мен кишиге келдим. Телекомпанияга эмес, кишиге келдим. Рахмат. Ийгилик болсун. Сизге да ийгилик болсун. Урматтуу телекөрүүчүлөр, мына бүгүн биздин мейманыбыз Кыргыздын учук айрына белгилүү болгон, өзүнүн оюн, өзүнүн пикирин дайыма тартынбай ачык шарт айткан Адахан Мадумаров болду. Саламатта калыңыздар.